сары өңдүү тракторду сиздерге айтып беребиз. Шайман дегенде ошо эки түр шаймандын бирөөсүн тандаса болот. Каласа чөп чапкан косилка, каласа ушундай картошка айдаган сеялкасын. Канча сом турат? Кандай жолдор менен сатылып атат? Кандай шаймандар илинет? Бул негизи мини делбейт, бул садовый трактор. Сыртынан 50-70 аттын күчү полноценный бар. Баасын айталы, гарантияларын айталы, кандай жолдор менен сатылып Мунун биздин практикабызда ошол элдик банк аркылуу алгандар болду. Заводской брак болуп калса, 1 жылдын ичинде бекер оңдоп беребиз. Пониженный, повышенный деп кошкондо, бул аябай кандай экономичный. Плавающий да болот, анан принудительный да болот. Глаз пресс подборщиктерди өздөрү бушный сатып алып эле иштетип атышат. 3 тонна жүктөп көрүштү алма. Өзү сразу солду ачат, кайра өзү көмөт картошканы, анан эки жагынан жип менен байлайт. AgroLife KG YouTube каналдан көрдүк деп туруп айтасыздар. Картофеле сеялка беришет экен, же болбосо бир чөп чапкан косилка. Бул от стоимости 12% арзан болот. Бул примерно $600-700 дагы үнөмдөй алат карда. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер, AgroLife KG YouTube каналыбызда биз дагы кезектеги тракторлор боюнча сиздерге чарж даярдап атабыз. Мына ушундай бир жаңы сары өңдүү тракторду сиздерге айтып беребиз. Бүгүн ушундай бир жаңы бир компанияга келдик. Бул трактордун канча аттын күчү бар, канча сом турат, кандай жолдор менен сатылып атат, кандай шаймандар илинет, анан акциялар боюнча бүт сиздерге толук маалымат айтып берели. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз видеону аягына чейин көрүңүздөр, анткени биз бир гана бул жерден тартпайбыз. Дагы Беловодский шаарынан барып, ушундай складта дагы көптөгөн тракторлор бар экен, ошолорду дагы сиздерге көрсөтүп айтып беребиз. Ассаламу алейкум, атым Турар, Тосор Агро компаниясынанбыз. Кытайдан түзмө-түз ушундай Сайдин бренддеги масса тракторлорду ташып алып келебиз. Майда трактордарды, ушундай мини тракторлорду алып келет экенсиңер, э? Бул негизи мини делбейт, бул садовый трактор. Сыртынан садовый. Анткени бул ошо мини трактордой көрүнүп аткан болушу мүмкүн, бирок бул жакта 50-70 аттын күчү полноценный бар. Бул атайын баягы бактардын шагына, карликовый бактарга тийип калбаш үчүн ушундай жапыртылган вариантта да, бирок күчтүүлүгү чоң тракторлордон кем калбайт да. Кем калбайт экен. Биякта эми азыр кененирээк ушул трактор боюнча сүйлөп баштайбыз, айтып беребиз сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр. Ага чейин ушул Тосор Агро боюнча бир маалымат берип кетпейлиби? Биз азыр Тосор Агро деп мынакей Кызыл Аскер, Вайнантоновка жака келдик. Биринчи дарегин, так дарегин айтып берели. Көрүүчүлөр кантип сиздерди табат. Андан кийин Тосор Агро боюнча маалымат. Так дареги 2GIS боюнча Фрунзе 66, село Кожонберди. Яндекс боюнча Вайнантоновка, тоже Фрунзе 66. Бул жак биздин мындайча айтканда шоурум. То есть бул жакта бардык агрегаттын түрлөрү, трактордун түрлөрү ушул жакта элдер келип, айдап көрүп, неме шоурумда тест драйв кылса болот. Мындан тышкары дагы азыр Беловодскийге барабыз, ал жакта дагы физлицого өзүнчө растаможка болот да, анан юрлицолор бар. Мисалы үчүн азыр жеке ишкерлер көбөйдү, ИП кылып ачып, ошол ИПнын компаниянын атына растаможка кылса, бир канча долларга арзан болот, $500 тегерегиндечи. Ошондуктан биз бул жака бардык тракторлорду тизбейбиз, жалпысынан 30дан ашык трактор келген. Азыр примерно жарымы калды да. Көбүнчөсү ошол ИПларга сатылып атат азыркы учурда. Бирок физлицолор алабыз десе дагы аларга да алып бере алабыз да. Ошондой эмеси бар экен, түшүнүгү бар экен. Ошондой жагы бар да. Эми Тосор Агро боюнча түшүнүктүү. Сиздер ушундай оборудованиялар сатып келет экенсиңер. Келе ушул трактор боюнча айтып кете берели. Бул кайсы мамлекеттен чыгат? Анан эмне болгон марка? Бул Сайдин брендиндеги тракторлор. Сайдин. Бул баягы Юто, Зумлён, Ловол сыяктуу эле Кытайда күчтүү бренд. Кытайда Вэйфан шаарында чыгат. Булар именно биз атайын баягы алдыга карап, дыйкандарга карап алып келип атабыз. Атайын ушуларды в наличии көбүрөөк. Анткени Кыргызстанда дыйканчылык жак азыр аябай акыркы жылдары өнүгүп келатат. Туура. Ошого булардыкы ушундай үстү чечилет. Каласа бул темирлерин да алып салса болот. Бактардын арасына киргенге ошол эле учурда талаа иштеринде дагы иштетип аткандар бар бизде азыр. Косилка менен чөптү кесип, анан кадимкидей эле жана чоң глаз пресс подборщик менен пресс подборщикте да иштеткендер бар. Булардан биздин кардарлар. Демек, мына бутактар муну алып койсо болот экен, эгер багбандарга, бутактарга тоскоол болбош үчүн шуну алып койсо болот экен, э? Үстүндө козирогу дагы бар. Ар жакта алып койсо болот. Каласа, эгерде чоңундагы кабинасы менен да бар. Заводдо түрлөрү өтө көп. Ушул дарекке келип, бизде бул жактан каталогдорду көрүп, буйрутмага заказ берсе дагы, бул наличие турганга караганда дагы $1000-2000 арзаныраак түшөт. Анткени биз кардардын акчасын алып келип беребиз да. Бул жакта азыр өзүбүздүн акчабызга алып келген үчүн булардын баасы айырмасы бар да, на заказ менен наличинин айырмасы бар. Буйрутма менен алганда арзаныраак болот. Буйрутма менен ушул брендтин любой тракторун алып келип беребиз.
Сиз азыр болгондо 50 трактор 50 күчүнө барабар трактор алып келип атасыңар. Канча жылдан бери сатып атасыңар бул тракторлорду? Же быйыл? 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жыл болду. Саткан кадрларыңар барбы? Саткан кадрларыбыз бар, уже 20га чукулдап калды. 70% ошол ишкерлер алып атат көбүнчө. ИП. Жеке ишкерлер алып атат. Отзывдар кандай болот ушунукка? Отзывдар жакшы. Көбүнчө кандай? Багбандар, анан ягодниктер алып атат. Багбандар алып атат, клубникага да алгандар бар, жаллап. Малинанын арасына, ежевиканын арасына киргенге жакшы да болуп турабы? Ооба, ошолорго жакшы. Көп да, кыскасы чоң тракторунда ишин атып атат. Буну мындай да, баягы чоң трактордун аркасынан жүрүп, очередке туруп, неметкенден көрөк, муну жеке ишкерлер алып койсо, 1 жылда эле өзүнүн акчасын кайра чыгарып алат экен да. Ошого көбүнчө жеке ишкерлер өздөрүнүн мындай 10 соту, 20 соту, 50 соту, 1 гектар фазенда десек болот да, мындай жеке фазендаларын алып, бат эле өздөрүнүн акчасын актатып алып атат. Чакан ишкерлерчи. Ошо акчасы айтып калдык. Акчасы боюнча айтканда эми бунун баасын айталы, гарантияларын айталы, анан кандай жолдор менен сатып атасыздар? Мунун баасы $8,500 бүгүнкү күндө. Бул оформление, растаможкасы менен бардыгы под ключ. Биз өзүбүз растаможка оформление кылып беребиз. 50 аттын күчү $8,500 кошумча ушул косилка жана момундай картошка селка оборудованиясын кошуп беребиз. $8,500. $8,500 ичине силер шайман кошуп берет экенсиңер. Ооба, шайман дегенде ошо эки түр шаймандын бирөөсүн тандаса болот. Каласа чөп чапкан косилка, каласа ушундай картошка айдаган селкасын. Селка бар экен, Ооба. Бул өзү тандап алат. Өзү тандап алат. Жакшы экен да аябай. Ошондо селка барбы азыр биякта? Тартып алсак болобу? Ооба, селка бар, мына бул жакта. Мейли, ананраак тартып, анан монтаждан кошуп коем. Демек, буну деген $8,500 алса, кандай жолдор менен сатып атасыздар? Биздин практикабызда ошол элдик банк аркылуу алгандар болду рассрочкага. Бирок көбүнчөсү накталай эле алып коюп атышат. Анткени баягы өтө кымбат эмес, өзүнүн баасын эрте эле актатат да буларчы. Ошого биздин практикабызда бир эле случай болду рассрочка, калганын бардыгы эле накталай алышты. Бирок ошентсе да болбойбу, жанагы эми кээ бирлер да кийин түшүмдөн акча берем дегендерге жеңилдик болуп калышы мүмкүн экен да. Элдик банк менен аркылуу берсе, баштапкы төлөмү канча болуп калат? Ал кардар менен ошол банктын ортосундагы келишим, ал жакта 10% деп атышат. Эми ошол кардарга карайт. Кардарга бере алабы, бере албайбы, ал жагы дагы бар. Көп нерсе историяларын карайт. Историяларын карайт, ооба. Банктын өзүнүн шарттары бар да, туурабы? Эми көбүнчө биздин кардарлар ал жакта көп жүрбөстөн эле алып коюп атышат да. Пока азырынча. Анан ал жактан дагы кылса болот. РСКдан да. РСК элдик банк. Бунун гарантиясы боюнча кеп кылбайлыбы? Так, гарантиясы боюнча бизде бул жак сервисный центрдагы, шоурум катары дагы эгерде заводской брак болуп калса, 1 жылдын ичинде бекер оңдоп беребиз. Заводской брак болсо. Бияқта сервисный центриңер болот. Ооба, ушул жак сервисный центр. Эгерде определенный бир тетиктер керек болсо, Кыргызстандан таап бере алабыз. Анткени баягы Кытай тракторлорунун көбүнүкү эле окшош бири-бирине түшөт. Эгер түшпөсө, Кытайдан буйрутма менен на заказ 1 жума, 2 жума аралыгында оригинал өзүнүн заводунан запчасть алып келип бере алабыз. Мунун жанагы атактуу бир тракторлордун брендтеринин запчасттары келсе көпкө туруп калбайт экен да, таба койсо экен. Негизи Кытайда бардыгы окшош эле. Көбүнүн даже моторлору баарыныкы эле бир фирма чыгарат да. Болгону ар башка бренд менен чыгып кетишет. Запчасттары көбүнүкү эле бири-бирине түшөт. Эмне деген неме деди эле? Садин. Садин бул өзү компания эмне жасайт? Трактордон башка нерсе жасайт же? В основном трактор, только трактор. Ловол, Зумлион, Ютодо эле только трактор жасайт. Трактор жасайт экен да, бул? Трактордун бардык түрүн жасашат да. Бунун эми азыркы учурда 50 аттын күчү болот го бул жерде. Ооба. Бул жакта азыр 50 аттын күчү, простой аппарат, полноприводный деп коет, бөлүп анан кошуп койсо болот алдыңкы дөңгөлөктөрүн. Могул жакта атайын радиатор немеси толуп калбаш үчүн, чаңдар толуп калбаш үчүн сеткасы бар. Так, дагы Бул жерде алдыга аккумулятор ушу алдында болот. Стартерден оталдырган. Стартер алдыга 8 скорость, аркага 2 скорость. Пониженный, повышенный деп кошкондо плавающий бар артында. Принудительный бар. Ооба, вому. Плавающий да, принудительный. Ооба, плавающий да, принудительный да бар. Так, дагы эмнесин айталы? Бул жерде канча цилиндр менен жасалган? Бул жак 4 цилиндр, простой аппарат, 50 аттын күчүндө. 70 аттын күчүнө дагы барабыз азыр. Ал жакта электронный аппарат. Ал жакта 70 аттын күчү электронный болот. Бакка вместимость канча дизель? Вместительность 20 литр солярка кирет. 20 литр, э? Бир расход боюнча бир кандай айтса болот? Расход боюнча биздин кардарлардын айтышы бир полный бак менен 1 сутка иштетишкен экен да. Бул аябай кандай экономичный да. Ошондо 20 литр менен 1 сутка чөптө чапкан, пресс подборда кылышкан да. Анан жумушка жараша болсо керек. Трактордун өзүнүн салмагы канча болот ошондо? Өзүнүн таза салмагы 1 тонна 200. Тонна 200. Мунун дөңгөлөктөрүнүн размерлери канча болот? Анан аралыктары канча болуп калат? Размерлерине келсек, алдыңкы дөңгөлөгү 12 размерде,
арканкы дөңгөлөгү 16 размерде. Могу протекторлору даже жели чыкса деле жүрө берет. 32 слойдон турат арткы дөңгөлөктүн калыңдыгы. Так, аркасына келе турган болсок, бул жакта 2 гидровыхат жайгашкан. 2 цилиндр менен плавающий да болот, анан принудительный да болот. Анан могу жака прицептерди жүктөгөнгө дагы мындай 3 орундугу бар, либо жака көтөрүп, түшүрүп, прицеп дагы сүйрөсө болот. 1 тонна ылдыйды басат, өйдөгө дагы 1 тонна көтөрөт. Анткени өзүнүн салмагы 1 тонна 200. 1 тонна 200. 1 тоннага рассчитанный да. Негизи шаймандын баары илине берет. Өзүнө чакан ылайыктуу размердеги шаймандары бизде бар. Бизде жалпысынан буларга, ушул тракторлорго 20дан ашык түр шайман накталай бар. Андан башка дагы кандай каалаган шайман заказ берсе, биз буйрутмага алып келип беребиз Кытайдан. Аны каталогтон карайт. Мисалы үчүн, селканы өзүнчө тандап алат, подарка алып берип атасыңар. Калгандарын айтып кетсек, кандай мисалы үчүн дагы бар? Так, капалка бар, соконун түрлөрү бар, прицептер бар, фрезанын түрлөрү бар, чабак сапкыч дегени бар. Так, жанагындай топурактарды майдалаган чоң-чоң дисковый плуг. Ошолордун бардыгы бар. Чөптү жыйнаганы бар, чөптү мындай тоголоктоп бергени бар. Ушундай пресс-подборщиктин тоголок рулонный бул атайын дыйкандар үчүн жана ошондойлорго ушуларга эле ылайыктуу квадратный пресс чыгаргандагы пресс-подборщиктер бар. Культиваторлор бар. Бардыгы бар. Любой неме. Демек, өзүнүн линейкасына туура келе турган шаймандын баары илине берет. Бизде наличие бар. Көбүнчө кандай шайман менен алып атышат азыр биздин дыйкандар? Так, көбүнчө косилка менен алып атышат чөп чапканга. Анан өздөрү эле баягы чоң Юто 504, 704 тагып жүргөн эле глаз пресс-подборщиктерди өздөрү бушный сатып алып эле иштетип атышат да. Көбүнчө чөп чапкандар экен да. Анан немелерди, лунка казгычтарды да көп алып атат азыр. Лунка казгыч менен кукуруза селканы алып атышат. Эң ходовой ошол неме агрегаттар эң ходовой кетип атат да шаймандардан. Мунун 8,5 миң деп калдык. Мунун баасы 5 кабина 8,5 миң болот. 5 кабина 8,5 доллар. Кабина менен заказ кылып калсаңыз. Кабина менен заказ кылса $1000 кошулат. $1000 кошулат экен. Кабинасы кандай функциялары, кошумчалары, кандай артыкчылыгы бар? Кабинасында плавающий сиденье болушу мүмкүн, магнитофону болот, обычно вентилятор, кондиционерин тактап көрүшүм керек, но ал вопрос где-то бир $200 тегерегинде да, кондиционер кошулат. Кондиционер так коюш ал өзүнчө самодельный. Өзүнчө эле. Айнектен болот корпусу. Анан дөңгөлөктөр да бир аз бийик болот да. Аны деген тагып кайра өзү эле дыйкан өзү эле чечип эметип алат да, же силер бияктан жасап бересиңер аны? Жок, ал тагылган бойдон келет. Бул жактан дагы чечип тагып берсек болот. Чечип тагылганга рассчитанный негизинен. Өзү дыйкан, например, күн ысык болсо, бутактарга мишет бербесин деп туруп чечип койсо болот. Чечип койсо болот. В основном окшош эле болгону вот подкрыльниктеринде айырмасы бар, ушул жактардын атайын отурулган ордулар менен да бекитилет. Чечип такса болот негизинен. Негизинен биз эми бул баягы дыйкандарга фокусубузду ошол жака буруп, ошол направлениеде болгон үчүн көбүнчө ушундай садовойлорун алып келгенбиз, атайын накмал. А так башка дагы көп түрлөрү бар. Заказ кылсак, ана айтканбыз, келе муну алды жактан кичине эмесин айтып түшүнүп бербейлиби? Так, бул жакта вот скорости 4 скорость, задний ход, пониженный, повышенный болгон үчүн 8 скорость болуп эсептелет. Бул жакта вот пониженный, повышенный, то есть бат жүргөнү, анан жай жүргөнү, коен менен ташбакан сүрөтүн коюп коюштур. Руль гидравлический. Так, поворотниктери, аварийкалары бардыгы бар. 4 выданы ажыратып кошсо болот. Вот вомдордуку, бул жагы ручник. Кыскасы керектүү нерсенин баары тракторга керектүү нерсенин бардыгы бар. Отуруп көрсөтүп бербейлиби, астын жаап кандай? Так, бул жакта ремень безопасности бар. Бул пакеттин ичинде, пакет ачылган эмес. Жапжаңа бойдон турат. Мынакей. Сцепление, газ. Монсу тормоз. Удобный эле? Ключ менен оталат. Дальний, ближныйлар болду ушул жакта, мынакей. Аварийка, поворотник. Бул өзү мындай шайман жок иш жүзүндө эмес, мындай өзү жүргөндө канча скорость мук? Так, скорость бул жакта көрсөтүлгөнү 30 км/саат. Ну, плюс-минус 20 да. 20-25 км/саатына. 25 км плюс-минус саатына. Бул мисалы үчүн азыр аркасына прицеп кошкондочу, аркасына прицеп кошкондо канча килограммдай көтөрүп кете берет, Кете берет 3 тонна. Биздин клиенттер 3 тонна жүктөп көрүштү алма.
кетет. Сүйреп кетет. Өзү ошо прицептерин өзүнчө заказ кылышабы же алар өзү самодельный жасап алса? Бар, бул жакта в наличии дагы бар. Сизде бар, Бизде заказ кылса да болот. Анан кээ бир клиенттерге бул жакта бизде сервис болгондуктан индивидуально дагы жасап бере алабыз да. Прицептерди. Атайын прицеп лайыктап. Клиентке ширина, длина, высота кандай керек болсо ошондой жасап бере алабыз. Бул жакта бизде уста байкелер бар. Любой прицептин любой түрүн жасап бере алышат. На заказ. Демек, ушу жакшы экен да, аябай. Өзүнүн культурасына жараша, өсүмдүгүнө жараша, ишине жараша силер кошумча прицеп тележка деп коебуз да, ошо тележкасын жасап берет экенсиңер, Эми ал өзүнчө баада. Ал өзүнчө размерине бага жараша. кетет, Могу түндө иштегенге фаралар күйөт. Түндө иштесеңиздер болот экен. Дальний, Аябай ближний, дизайнын аябай жакшы жасаптыр. Карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, мындай башка таптар өзгөчөлөнүп турат экен. Мунун астыңкы келбети, поворотниктери. келе эми оталдырып Көрөлү. көрсөтүп берели. Ары бери айдап. Ушундай трактор алсаңыздар $8,500. Ушундай сейилка, Кош беребиз. белеке берет экенсиңер. Бул Же селка, же косилка. Пресс-подборщик. Косилка. Косилка дегенсиңер. Косилка. Мынакей ушундай сейилка, бул эмне сейилка? Так, бул картошкага да ылайыкталган. Мынакей картошка солонот. Ушул размердеги любой эле нерсени дагы эгер айдай турган болсо болот. Бул баягы дөңгөлөгү жүргөндө механизм ушул жака картошка төгүлгөн болсо ушуну бирден алып ыргытып берет. И сразу ошол өздөрү баягы немени да казат, лунканы дагы. И аркасынан могул жакта 3 дагы нерсеси бар, ошолор сразу кайра көмүп кетет. Негизи бунун өзүнчө алам дегендер болуп калса, ал сата бересиңерби? Ооба. Так, бул жак ошол өзү сразу солду ачат, кайра өзү көмөт картошканы. Анан могул жака еще жандай селитрат себишет го. Ошону дагы салып койсо, ушул жакта шлангтары менен ар бир картошканын түбүнө могу кошулган да могул жактары. Жер семиткичте азык заттарын кошо, картошка менен кошо берет турган. Сразу. Немеси бар экен да, кошумчасы. Азык затын да берет, картошканы да айдайт, аркасынан сразу сол кылып кайра көмүп кетет да. Өзүнчө басы 65 000 сом. Так, бул козирок менен чечип койсо да болот. Кээ бирлер ушул жагына мындайдан бир нерсе сыдырмадай кылып туруп, дагы мындай көлөкө кылып алган кардардарыбыз да бар. Силер кылып бересиңерби ошондорду? Кылып деле берсек болот негизи. По желанию. Бирок көбүнчөсү үстүн ачып алып эле панаманы кийип алып иштете беришет экен да. $8,500 бул алдыгы могу комплект алып кетсе, мун канча сом болот? Ичинде бул. Бул да ичинде? Бул бардыгынын ичинде. Бул бардыгында козирогу бар обязательно. Ошон үчүн садовый да бул, бардыгы бар. Дагы бир өзгөчөлүгү ушул дөңгөлөгүн мындайдан да тага болсо болот да. Эгер широкийрээк кылам деп. Могу арканкы дөңгөлөгүн. Аркы дөңгөлөгүн башка широкийрээк кылып койсо болот. Муну ар жагына аркасын бер жагына тагып койсо, широкийрээк болуп калат. Так, бул пресс-подборщик, бул тоголок кылып чыгарат, да, рулон кылыпчы. Анан рулон баягы топтолгондон кийин өзү 20 килограммдын тегерене жеткенден кийин эки жагынан жип менен байлайт. Ошол жибин кесип туруп, анан бунусу ачылат. Анан монусу ылдый түшүп туруп, ошону кус берип коет да. Бизде ошо иштетилген видеолор бар. Буну уже активно көлдө Юкта Тосор айылында, Жетөгүздө Тосор айылында 1 жылдан бери иштетип атышат. Бактардын арасындагы чөптөрдү пресс-подборщик кылыпчы. Бул жанагы багбандар чаккан жерлерге ылайыкталган, бактардын арасында. Бактардын арасындагы чөптөргө ылайыкталган да. Мунун баасы канча болот өзүнчө? Именно ушул модель 250 000 сомдугу. Будан чоңу дагы бар. Жетип жатка рассчитанный ал 300 000 сом да, плюс-минус. Бирок түшүп беребиз эгер ала турам деген клиенттер болсо, кеми бар да. Бунун запчасттары менен кандай маселе болуп калышы мүмкүн? Буга эми запчасть Пока маселе боло элек, 1 жылдан бери иштетип атышат. Телефон номер 0755 0011 20. Экинчи байланыш номерибиз 0502 73 27 07. Шаймандарга акция кылып атабыз бардыгына. Жана эң башкы бул акциясы, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей AgroLife KG YouTube каналдан көрдүк деп туруп айтасыздар. Мынакей $8,500 өзү трактор турат экен, ага кошумча кылып
бонус деп коет. ооба Бир картофеле сейилка беришет экен, же болбосо бир чөп чапкан косилка. Ошону сөзсүз түрдө сураңыздар, мынакей AgriLife KG YouTube каналынан көргөнбүз, мына ушинтип айткансыңар деп. Агротехника Instagramдан, ооба. YouTube каналы жакында ачылат, буюрса. Анан Wildtrade деген да кошумча орчобуз бар, ошол жактан да караса болот. Ал жакта Wildtrade. Ал жакта бул шаймандардан тышкары дагы башка техникаларды алып келебиз. Ошол жака алып келип көрсөтүп, жаңылыктарды айтып турушат. Ошол жерден өзүңүздөр биздин каналдан тышкары ошол жактан көрсөтүп турсаңар болот экен да. Так, булар болсо картошка капалкалар, баасы 110 миң сомдон 2 штук калды. Бул полный комплект. Ооба, узундугу 2 метр адашпасам, ширинасы. Тиги булардын баары боюнча кыска нуска айтып кете берели. Тиги ким белки сиз сатып аткан тракторга туура келе берет да. Жок, 50 аттын күчүнө бул ордук кылып калат. Канча аттын күчү керек буяка? Буга 90 аттын күчү керек. Чоң тракторлорго каршы. 90дон өйдө керек экен. Бул жакта соколор 4 корпус и 3 корпустуусу дагы бар. 2-4 корпустуу. 4 корпустуулардын баасы 88 миң сомдон, 3 корпустуусунун баасы 63 миң сом. Так, бул дисковый плуг, могу кичинекейлектери 82 миң сомдон, могу 3-түгү 102 миң сом. Бу да 2, бу да 3 диск турат да. Фрезалар 105 миң сомдон 120 миңге чейин, 2-2-лик, анан 1.80-лик ушундай размерде ширинасы. Так, бул чөп чогулткуч, солнечный вариантта. Могул жакта ошол немелерге жана немелерге кошулат. Гидровыхаттарга түшүп, ошо чоң-чоң талларда чөптү бир тарапка жыйнап берет да. Регулировка болот, мисалы үчүн. Муну түшүргөндөн кийин мону менен бул жака кыйгаштатып берет. Баасы 225 миң сом. Чөп менен иштегендерге аябай жакты. Кандай кылып жөн чогултуп атабы бул ошондо? Линияга салып берет. Чөп чабылды да, 4 метрди бир солго үйүп берет да. Подпресс подбор. Мындай иреттегичкен да, мындай иреттеп берет экен, Бир полосага салып берет да чөптү. Андан кийин чөмөлө кылынат, кол. Андан кийин колго болсо чөмөлө, болбосо пресс подборчик ошо бир эле неге менен жутуп кетет да, 4 метрди жутат да. Обычно бизде мындай го 3-4 ряд кылып турган, биринчи рядты алып баратканда эки жактан эки айрым менен ыргытат го пресс подборчикке. Бул өзү да. Өзү чогултучкен да. Сразу чогултуп берет. Биринчи жолу көрүп атам да, чын айтсам. Чөп чогултуп. Жакшы нерсе экен да. Бунун баасы канча, анан гарантиясы? Мунун баасы 225 миң сом. Жанагы 50 аттын күчү алып кете берет. Сүйрөй берет муну, айырмасы жок. Любой эле трактор. Булар косилка 2 ондук, баасы азыр 70 миңден болот. Бул дисковый плугтун түрлөрү бар. Бул баягындай бедеден кийин чөптөр бар, чым болуп калат, ошол жерлерди кайра башка нерсе айдаганга, жумшартканга аябай жакшы жардам берет. 100 миң сомдон 150 миң сомго чейин размерине, дискалардын санына жараша түрлөрү бар. Мындай түрү бар. Кош бере берет экенсиңер да, Ооба. Кардардын калоосуна жараша чогултуп беребиз. Так, прицеп самосвалы менен баасы 200 миң сом. 3 тонна жүккө рассчитанный, рессорлору дагы усиленный. Бул бур баасы 85 миң сом. Жана ошондой эле грунторез тоже баасы 85 миң сом. Беловодскийге келдик, Беловодский шаарына. Бул жер СВХ, склад временного хранения. Мына ушул складта Тосор Агронун дагы кошумча тракторлору бар экен. Тосор Агро компаниясы трактор ушу Садин брендинде тракторлорду Кыргызстанга официальный дилер катары ташып иш кылабыз. Бул жакта азыр СВХ, склад временного хранения, UBS Transit. Ушул жактабыз. Бул жакта айырмачылыгы, шоурумда турбайбы, ал жакта уже растаможенный варианттагы тракторлорда. Бул жакта эгерде кардар жеке ишкер болсо, ИП, же ОСО болсо, анда 12% дагы жеңилдетилет. То есть ошол ИП компаниянын основной средствага коюлса балансына, анда кардар үчүн дагы бул от стоимости 12% арзан болот. Бул примерно 600-700 долларга дагы үнөмдөй алат кардар. Бул жакшы. Жеке өзүнүн атына эмес, компаниясынын атына каттасачы. Азыр бизде Кыргызстанда ошундай жеке компаниялар аябай көбөйүүдө, товарларын экспортко сатыш үчүн, бардыгын официально алып барыш үчүн. Ошолорго дагы аябай удобный, биздин 70-80% кардарлар ушундай өздөрүнүн ИПларына катташат. 600-700 доллар үнөмдөйт. Демек физический лицо алса өзүнүн баасына алат экен. Эгер ИП же ОСО болсо 12% төлөбөйт. Орточо эсеп менен келгенде бир 500 доллардын тегерегине арзаныраак алат экен. Кандай жакшы. Бул сонун маалымат, урматтуу көрүүчүлөр, эске алып коюңуздар. Мынакей эми бизде азыр обзордо десек болот. Биякта 70 аттын күчү. Эсиңерде болсо, тиякта бизде 50 аттын күчү болчу. Бул 70 аттын күчү боюнча сиздерге азыр айырмачылыгын айтып кетет, Турар мырза. Атайын экөөнү жанаша токтотуп койдук. Мына дөңгөлөктөрүндө эле размерлеринде айырмалар бар. Арткы алдыңкы дөңгөлөктөрүндө. Бул жакта 70 аттын күчү, электронный аппаратура,
свеча накалы бар, кышында от алдырганга да жеңил. Калгандары боюнча окшош эле баягы. Турбированный деп ойлойсуз. Бул еще турбированный, турбинасы менен болот. Баасы $2000 айырма. Бул $8,500 болсо, бул $10,500. $10,500. Анан жанагы шайманы кошо бересиз. Шайманы ошол косилка менен, бул атайын Агролайфтан атынан чалган болсо, ошолорго гана чектелүү. Эметип коесуңар, бул 70 аттын күчүнө деле тиешелүү. 70 аттын күчүнө деле тиешелүү. Мындайдан азыр Кыргызстанда в наличии 3 штук калды. Мындайдан где-то 10дон ашык дагы бар. Андан тышкары дагы буйрутмага на заказ чоң трактор кабинасы менен ушул Сайдин брендине тиешелүү кандай гана трактор заказ берем десе кардар, на заказга 1 айдын ичинде Кытайдан масса алып келип беребиз. Мынакей буйрутма менен дагы алсаңыздар болот экен, арзаныраак. Бул жерде эми айырмасын бул жөнүндө айтып кеткенбиз, 50 аттын күчүн. Айырмасы боюнча мынакей турбированный деп айтылды. Бул жерде вместимость бак 30 литр, 10 литрге көбүрөөк. Мунун анан салмагында айырма 1 тонна 520. Өзүнүн таза салмагы. 1,5 тонна деп орточо. Расходу плюс-минус эми албетте трактор айдагандардын баары билет. Баягы жумуштун ордугуна жараша среднем саатына 1ден 1,5 литрге чейин солярка неметет, коротот. Эми бул жерден бул эми мындай жалпы бир көрүнүш менен алып келгенде айырмачылыгы, көлөмүдө айырмачылыгы бар экен. Анан муну астында грузик килсе болот окшойт, ооба. Грузиктеринде, дөңгөлөктөрүндө негизи эле бийигирээк дагы $2,000 бул дагы стоит да, своих денег. Ушул СВХда, урматтуу көрүүчүлөр, СВХда 16 дана ушундай мини тракторлор турат, садовой деп айтып кетсе болот. Андан тышкары дагы региондордо барса. Ооба, региондо Кызыл Кыяга кечөгүнө 2 тракторубузду жөнөттүк, адрестерин жаза кетели. Эми түштүк тараптыктарга маалымат катары мынакей дарегин айтып кетет, жаттап калыңыздар. Ош тараптан баратканда Кызыл Кыяга жетпей, партнер нефть деген заправканын жанында автосалон бар. Ошол автосалондун жанында ошо жолдун жээгинде ушинтип сары тракторлор сразу эле көрүнөт. Кечөгүнү жолго чыгардык. Буюрса ошол Ош тараптан, Жалал Абад, Баткен жактан көрөм дегендер болсо, ошол жакка да барып айдап көрүшсө болот. Тест драйв кылып көрсө болот. Экинчи адресибиз жанагы эле шоурум, Фрунзе 66. Бул жака кардарлар эгерде ошондой ИП ОСОго каттайт элем десе, бүт документтерин алып келсе, бул жактан өзүбүз сразу растаможка кылып, клиенттик ордуна бардык техпаспорт номерлери менен оформление кылганга дагы полностью сопровождение кылып беребиз өзүбүз. Канча убакыт эришиш мүмкүн ошол убакыт? 1 күнгө жетпейт. 2-3 саат. Растаможка 1-2 саат, андан кийин авторынак жакта оформлениеге барабыз, сразу номерин, техпаспортун алып, кардарга өткөрүп беребиз. Лаборатория бүт өткөрүп, бүт документтерин таза кылып беребиз да. Түштүк тараптан сөзсүз түрдө кардарлар көп болот. Номерлерди айтып койсоңор, кимге байланышса болот? Үйүнөн дароо отуруп эле чалып маалымат. Түштүк тарапка өзүнчө номер бере кетели анда сразу. Түштүк тараптан номер Дилмурат деген байке 0998 50 51 51. Андан тышкары дагы описанияга жазып коебуз. Түштүк тараптарда жайгашкандар ушул номерге чалып, терең кенен маалымат алса болот. Кенен маалымат алып, айдап да көрсө болот. Буюрса ал жака дагы шаймандарыбыз дагы жөнөтүп баштайбыз. И дагы ал жакта азыр 504төн экөө кетти кечөгүнө. Буюрса жакын күндөрү дагы ушул 704төрдөн дагы 1-экөөнү ошол жака шоурумга жөнөтөбүз көрсөткөнгө. Азыр пока ошто жок, Бишкекте 3 турат. Бирөөнү ошол жака жөнөтөбүз. Кызыл Кыяга. Турар мырза, мынакей 50 аттын күчү бар, 70 аттын күчү бар. Келечекке Тосор Агро кандай максаттарды коюп келатасыңар? Мындан дагы күчтүү тракторлорду алып келесиңер. Ооба, на заказ алып келип жүрөбүз. 904тө кардарга $18,000 алып келип бергенбиз, полностью кабинасы менен. 120 аттын күчү болгон тракторлорду алып келип жүрөбүз, 200 аттын күчү болгон тракторлорду алып келип жүрөбүз. Ушул эле марканын. Ушул эле марканын чоң бандай двухскатный дагы модельдер бар. Аябай түрү көп негизи. Биз ошо жана айтып кеткендей эле багбандарга фокусубузду буруп, ошолорго направлениеде алып келип аткан үчүн жалаң гана ушундай үстү жок. Үстү ачык, точнее, козерогу менен садойлар ташып атабыз. Атак будан башка 20лаган, 30лаган түрдөгү модельдердин бардыгын под заказ алып келип, официально договор түзүп, офисибизден алып келип беребиз 1 айдын ичинде. Каталогдун сүрөттөрүн тандап алышат, Ооба, каталогтан өздөрү каалагандай кылып, дөңгөлөктөрдүн размерин дагы өзгөртсө болот, определенный бир жерлерин дагы кондиционер, печка, дөңгөлөгү үйдөгөн бир немеси бар, атайын аппараты бар. Өзү менен эле сразу өзүнүн дөңгөлөгүн үйлөтө берет да, желдей берет. Ошолорун коштурса болот, камера заднего вида коштурса болот, кааласа. Ошонун баардыгын прокачивать этсе болот экенде, өзү эле офистен неметип алып, жасап алып, ошого заказ кылат. Мисалы үчүн ошол 904 заказ берген кардарыбыз атайын узкий дөңгөлөк кылып, аркаларында регулировкалар менен тандаганда, ошондой
биз эми түзмө түз завод менен иштешип аткандыктан кардардын каалоосуна жараша. Бирок ошол канчалык индивидуальный кылса, ошончолук убакыт созулушу мүмкүн. Анткени эми ал завод жүздөп жасайт да, анан бир кардар үчүн баягы ар бир тетиктери наличие турбашы мүмкүн, ошого бир аз убакыт созулушу мүмкүн. Под заказ убакыттын аралыгы болуп калышы мүмкүн. эң бат даяр турган модельдер болсо, же уже запчасттары бардыгы даяр болсо, анда 1 айдын ичинде под ключ Кыргызстанга алып келип беришибиз менен. Андан ары болсо, уже 2 ай 3 ай болуп кетет. Эгер клиент жок, мен мындай кылам, меники өзгөчө, бул жагын мындай кылгыла, артына дагы немелерин коштурам десечи, жандай. Наворот деп коет, наворотторун кошо берсе, убакытсыз созулат. Ошого жараша убакытсыз созула берет. Демек, Бирок кардар менен баардык процесстерди биз видеолорду жөнөтүп, маалымат берип турабыз да. Мына мунусу тагылды, мунусу мынча күндө келет, мындай, мунусу мынча доллар деп бүт толук маалыматты кардарга берип турабыз. Мына жолго чыкты, мына растамашка бүттү деп баардык маалыматтарды берип турабыз кардарларга. Эми Турар мырза, биз аябай эле көп маалымат бердик деп ойлойм. Эгер силерде дагы суроолоруңар болсо, төмөнкү номерлерге жазасыздар, WhatsApp аркылуу байланышып, силерге толук маалымат бере берет да. Азыр биз бул 70 аттык үчүн машина 70 аттын күчүн тракторду бир айдап оталдып тест драйв кылып берип коелу. Андан тышкары бул жерде бир өзүнчө комнаталарда бир 16 данадан ашык тракторлор турат. Ошолорду бир үстүртөн көрсөтүп кетели. Ошо менен жыйынтык чыгарып кетели. Хорошо.